eylesin. Ya Allah, özün amanat bir şeyli jürtüzünden şu dünyada bolup жатқан bala kısıklardan saklap. Şu bizden Kırgızstan'a da Allah Taala şu imandı, yüreğinde imanı var bir Allah Taala şunday başçını Allah Taala nasip kılıp bizden Kırgızstan'da şu aldığın mamleketlerden bol kalışlıkta Allah özü nasip kılgan olsun. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Rahmetle ya. Çok rahmet. Hamdimize söz Adakan Kimsanbayevich Madımarov'da. Rahmat. Assalamu alaikum hurmatlı aksakallar, apalar, ağalar, eceler. Hoş geldinizler. Bugünkü jıyınga, bugünkü joluguşууга. Özüңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүн ошол Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлердин эл менен жолугушуусуна үгүт иштеринин башталганынан биринчи алгачкы тушуу кесүү жолугушуум сиздер менен болуп атат. Бул биринчи жолугушуу. Рахмат. Кээ бир жолугушуулар жанакындай чоң футбол талааларында болуп атып, биздики кичинекей эле жерде болуп аткандан таң калып атасыздарбы? Боло берет. Кеп биздин көкүрөгүбүздө, биздин жүрөгүбүздө, биздин ичибизде. Жыйынга сен барасың деп алып келбей, мен барам деп ушул жерге сүйрөп келген жүрөгүңүздөргө рахмат сиздердин. Сиздердин жүрөгүңүздөргө рахмат. Сиздерге ошол ар бир инсандын жүрөгүнө ушул жерге барууну, ушул жерге кадам шилтеп келүүнү буйруп койгон жараткан Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Дайым жакшылыктар болуп, күнүбүз бүгүнкүдөй ачылып, маанайыбыз жарык болуп, жакшы күндөрдө Аллах Тааланын берген суусун, берген күнүн көрүштөрдү насип эткен болсун. Урматтуу туугандар, мына шайлоо бул кезексиз шайлоо. Кезексиз шайлоо өтө кыска мезгилде болот. Өтө аз. Анын ортосунда жаңы жыл келип калды. Ошондуктан жыйынды мүмкүн болушунча кыскартып, көбүрөөк жерге барганга аракет кылабыз. Бир 45 мүнөттүн ичинде бүгүнкү жолугушууну бүтүрсөк, суроо жооп болбосо, андан могул Жалпакташтан келгендер бар, Караташтан келгендер бар, алыс жакындан келгендер бар. Мына ошолордун баары аман эсен жарыкта үйгө жетип, мал калды жайгаштырганга мүмкүнчүлүк жаралса. Кандай дейсиздер? Менин сөзүмдү угуп жүрөсүздөр, менин көз карашымды билесиздер. Эмне үчүн президенттик шайлоого аттандык? Көптөгөн суроолорду берет журналисттер, мен жооп берип атам. Ар бириңиздер, мына көрдүңүздөр, мына бала канча жашта? Мына да өзүнчө блогер мына. Мына. Бул да ошо түз эфирде иштеп атат. Мына телефон чөнтөгүңүздөрдө бар. Баштагы 90-жылдардагыдай эмес. Масалиевди көрсөтпөй койду, Мадумаровду көрсөтпөй койду, укпай калдык, дебей калдык дегени жок. Азыр бассаңыздар, бардык нерсени көрүп атасыздар, угуп атасыздар. Ошондуктан түшүнүксүз суроо болбосо керек. Мен аттандым. Себеп кайдыгер болуп тура албадым. Могул жерде жазылып турат, ыйман, тазалык, мыйзамдуулук деп. Мына ушул улуу касиеттерге, улуу жолго барууга аттанып отурабыз. Бул жеңил эмес, оңой эмес. Айрыкча биздин Кыргызстанда жеңил эмес. Мына мындан аз эле убакыт башта ушул жерде парламенттик шайлоодо жолугуштук эле. Мына ошондогу менин сөздөрүмдү эстеп койсоңуздар, дал ошол айткан күндөр ушул күндөр. Биз не деп айттык эле? Элдин талабы боюнча шайлоо болбосо,
Кыргызстанда тынчтык болбойт деп. Мына ошондо биздин ушул борбордук көчөнү базардан баштап УПД поворотко чейин ар бир тал теректин үстүндө илинген жазуулар кайда бүгүн? Кайда айланайындар? Мен ушул жерде турсам сурагансыздар. Адахан айланайын, эмне үчүн силердин сүрөтүңөр жок деп. Мен ошондо жооп бердим эле. Биздин сүрөтүбүз сиздердин жүрөгүңүздөрдө деп. Биз тал терекке сүрөт илбейбиз деп. Ошол илинип турган сүрөттөгүлөр, жазылып турган азаматтарыбыз бүт баары оптом башка жакка бурулганын бүгүн көрүп атасыздар. Байкап атасыздар ушуну. Кече биримдик деп, мекен ынтымагы деп кыйкырып жүргөндөр бүгүн не деп кыйкырып атканын угуп атасыздарбы? Оптом командасы менен өтүп кеткенин көрүп атасыздарбы? Ошондуктан урматтуу Калдайган калайык Аглайын касиеттүү калкым жетишет. Бүттү баары. Токтойлу. Токтойлу да өз жолубузду табалы. Өз жолубуз менен басалы. Биз өз акылыбыз менен ой жүгүрткөндү үйрөнөлү. Бияка деп атат, аяка деп атат дегендердин баарын токтотолу. Өзүбүз чечим кабыл алалы. Өз жүрөгүбүздү өзүбүз тыңшап көрөлү. Эмне дейбиз, кандай дейбиз деп. Мындан ары карай президенттикке бараткандагы негизги максат эмне? Кыргызстанда ушу каккан казык титирегендей кылган тартип орнотуу. Бизге жетишпеген эмне бүгүн? Баары жетишет. Бир гана жетишпеген нерсе тартип, ыйман, инсап. Мына ушул гана нерселер жетпей атат бизге. Кудайга шүгүр. Курсагыбыз ток. Кийимибиз бүтүн. Жаман жетпейт деген сайын жетпей кете берет экенбиз. Аллага шүгүр дешибиз керек. Илгери биздин ата энелерибиз онто атып дагы эмне кандайсыз десең шүгүр дейт эле. Азыр курсак ток турса дагы кандайсың десең деп баштайт да. Баары ушунан кетип бартат. Мен кандай мамлекетти кургум келет? Советтер Союзундагыдай мамлекетти кургум келет. Бизди көпчүлүк учурда сурайт. Адахан эмне кылып койду деп сурайт. Мен жасаган ишке караганда, жасай элек иштеримди, жасабаган иштеримди айтайын сиздерге. Мен 30 жылдан бери саясатта жүрүп, 30 тыйын уурдаган жокмун. Жыл ошол Бишкекте саясатта тегеренип жүрүп, 25 жылдын ичиндеги эң чоң саясатта жүргөн болсок, биз 2 квартирада калган жокпуз. 2 калемди алган жокпуз. Мына ушуну бузулган заманда, напсиң бузулуп турган заманда, ошого напсиңе берилбей, өзүңдү өзүң тыйып калуунун өзү баатырдык эмеспи бүгүнкү заманда? Биз анча-мынча акчага, бир кесе чайга өзүбүздү токтото албай калып атпайбызбы? Мен көрүп атам бүгүн. Жерлерде көрүп атам. Эч качан мындай бир тойго чакырсаң да барбай турган азаматтардын аябагандай чоң спорт, футбол аянттарында батпай аткандарын көрүп атам мен. Кече эле биримдик дегенде ошолор ошондой кылып кыйкырып атты эле. Мекеним Кыргызстан дегенде бийлеп атты эле ошондой болуп. Биз кимбиз? Ким болдук? Кандай болуп калдык? Биз бала кезде ушу көчөдөн жүргөндө, мына жерде китептер дүкөнүндө, ушу китептер дүкөнүнө келип тизилип калчу элек. Бүгүн жаңы китеп түшөт экен деп. Азыр эмне кылып калдык? Бүгүн ким келет экен? Кайсы кандидат келет экен деп атабыз. Ошондуктан тургандар, жараткан Аллах Таала албетте чындыгында жетекчиңер өзүңөрдөн дейт. Өзүбүз кандай болсок, жетекчибиз өзүбүзгө окшош болот экен. Көрүп атасыздар, Мадумаровдун командасы болобу? Бүтүн Кыргызстан партиясынын командасы болгонбу? Эң маданияттуулуктун бийик чокусуна жетип, маданияттуулуктун үлгүсүн көрсөтүп келдик биз. Биз эч качан жулунбадык.
жараткан Аллах кызматка жолунгандарды жакшы көрбөйт экен, жактырбайт экен, жана алар менен бирге болбойт экен. Биз жулунбадык. Эмне кылып койду деген суроого жооп берейин. Мен байлыкка жулунган жокмун. Мен бийликке да жулунган жокмун. Биз дайыма айтып келебиз, күрөшөбүз. Чындык менен күрөшөбүз. Тазалык менен күрөшөбүз. Акыл эсибиз менен күрөшөбүз. Бирок акча менен күрөшпөйбүз. Билек менен күрөшпөйбүз. Биз күч менен сынашпайбыз. Биз бири-бирибизге атааңдашпыз. Бирок душман эмеспиз. Канча талапкер чыкса мен баарына сый урмат менен мамиле кылам. Эгерде мыйзамды одоно түрдө бузуп, Кыргызстандын келечегин туңгуюкка алып бараткан болсо, мен каттуу айтканга мажбур болом. Biz ушул кыска мезгилдин ичинде 28-не чейин кайра Бишкекке барыбыз керек. 28-inde теле таймашыбыз бар. Теле дебат дейт. Эгер мен мамлекеттин башында болсом бүгүн ушундай чечим чыгармакмын. Момундай болуп, аянттарда, көчөлөрдө, суукта эл менен жолугуштурбай, Кудайдын куттуу күнү теле таймаш кылып коймокмун. Мугалимдер да кыйналмак эмес, барышыбыз керек экен деп. Дарыгерлер да мына бүгүн айтат. Куршапта оорукана жабык. Өкмөт жабык. Не болду? Чогулушка кетти. Кайда? Өзгөнгө. Эмне болгон чогулуш экен? Ушундай экен. Уганда 2 ай башта кандай кылып титиреп аттыңарбыз? Ким деп титиреп атты кана? Бүгүн ким деп титиреп атабыз? Мындан 3 жыл башта Саратанда, ысыкта терибиз куюлуп, сууга жетпей дагы отурганбыз президент шайлайбыз деп. Мындай кылалы. Мен көп сүйлөбөйүн. Алыс жакындан келген аксакалдар бар экен. Бизге сөз бергиле дейт. Мен жок жерде сүйлөңүздөр, сураныш сиздерден. Азыр мына жыйын бүткөндө сөз алып чыгып, каттуураак сөздөр кетип калган болсо, ансыздар ойлоп атышат. Мадумаров ушуну уюштурат деп Аллах сактаган болсун ошондойдон. Мени өздөрүндөй көрбөсүн алар. Мен эч качан бир кишиден, эгер ушул жерден бир киши туруп айтсын, менин ушул жерге келгенде ушинтип сүйлөп коюңуз деп бир кишиге кайрылсам, айтыңыздар туруп, Аллахтын алдында айтыңыздар. Мен андай жолдон алысмын. Мен андай жолго барбайм. Биздин алдыбыздагы максат мына 5-6 октябрдан баштап конституциялык талаадан чыгып кеттик биз. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин биздин бир өнөктөш мамлекетибиз Кыргызстанды тааныбай турат. Кыргызстанды өлкө катарында таанып, биз менен мамилелеш болгусу келбей турат. Аны түшүнүп атасыздар сиздер. Эмне үчүн ушундай болуп атканын? Себеп биз мыйзамдан чыгып кеттик. Конституцияны токтотуп койдук. Парламенттик шайлоо. Караңыздар, жападан жалгыз нак маңдай тер менен акчага сатып албай, мына сиздердин калдайган калктын колдоосу менен парламентке өтүп туруп, шайлоо мыйзамсыз, мыйзамды бузуу менен арам өттү деп жарыялаган ушул биздин бүтүн Кыргызстан. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгар деп талап койдук биз. Эгерде бизден башка партия өтүп алганда, мындай нерсе болгон. 2010 жылы, 2015 жылы биз өзүбүз өтүп алдык, болду, калган менен чатагыбыз жок деп отурган азаматтар болгон. Биз өткөн партия катарында шайлоону тааныбайбыз деп чыккан жападан жалгыз партиябыз. Эмнеге? Себеп ар кандай кызматтан адамдын авири кымбат. Биз көрүп аттык. Мына жерде аксакалдардагы эжелер, агалар, аяштар, достор отурасыздар. Ушул мектептерде эмнелер болуп атты, айтыңыздарчы. Шайлоо күнү эмнелер гана иш болуп атты. Кандай гана акчалар агып атты. Биз кантип ошону көргөн жокмун деп айтабыз. Натыйжада эмне болду? Натыйжада 4 октябрь түнү балекет болду.
5 октябрь уланdı, 6 октябрь куладык баарыбыз. Не болдук? Ар шайлоодо айтабыз, эми биз башкабыз деп. Жок. Баягы болуп калпасың да. Ой, Азамат, сен каяка тартып атасың, балам? Мына ушул азаматтар ушундай болуп сыздабасын деп жүрүп атабыз биз. Баягы ар бир жамандыктын артында жакшылык бар. Аллах насип кылса, Кудай кааласа, мына ушул жамандыктардын баарынын толкунунан өттүк. Эми жакшылыкка барарбыз деген үмүтүбүз бар. Эми болду, жетишет деген үмүтүбүз бардыр. Эртең болбосо бүрсүгүнү деп 30 жыл жашап келдик. Болду. Бирөөлөр айтат экен ушул. Келечегибиз жакшы болуп кетер деп. Жок. Мен бүгүн жакшы болушун каалайм. Бүгүн. Ушул жерде жакшы болушун каалайм. Келечек деп биз 30 жыл жүрдүк. Ошол келечекте жакшы жашарбыз деп эчен карыяларыбыз, апаларыбыз, аталарыбыз көз жумуп кетти, көрбөй. Адилеттүүлүккө жетпей кетти. Мен Кудай кааласа, сиздер менен бирдикте жараткандан буйрук болсо, ошол жакшылыктарды эртең бүрсүгүнү дебей, бүгүн сиздер менен чогуу ошол жакшылыктарды көргүм келет. Кыргызстан эгер Аллахтан буйрук болуп биз 10 январда жеңишке жетишип калган болсок, 6 октябрдан берки кабыл алган бардык чечимдерди жокко чыгарабыз. Конституцияны ордуна коебуз. 28 октябрдан берки мыйзамсыз иштеп аткан жогорку кеңеш жок болот бир заматта. Шайлоо болот. Шайлоо болот. Ошол шайлоодо сиздер өзүңүздөр кимди тандап алсаңыздар, мана ошолор кайрадан баруу керек 7-шакырылышы. Булардын отурганы мыйзамсыз. Кабыл алып аткан чечимдери мыйзамсыз. Конституцияда жазылып турат. Президенттин милдетин аткаруучу конституциялык реформа жүргүзө албайт деп турат. А биз кетип бартабыз. Конституциялык кеңешме жок дегенде жарым жылдан кем эмес иштеш керек. Мына кече бүтүрдүк. Биз сиздердин назарыңыздарга салдык. 10 январда добуш бериңиздер деп сиздерге салып атат. Ушул жерде мугалимсизби, милиционерсизби, ким болсоңуз дагы бир киши кол көтөргүлөчү, мен конституцияны окудум деген ким бар? А окусаңыздар кантип добуш бересиздер? Бербейсиздер, бирок ушул Куршат, кайсы ушул Ленинбешке добуш бере тургандар, ушул жерден айтат 98% колдоду деп берет. Билбесеңиздер, окусаңыздар, аны сиздер эмес, мен окуй элекмин. Мен көрө элекмин ошону. Кантип добуш беребиз? Эмне мынча шашабыз? Кайда кууп баратабыз? Ким жазып атат ал конституцияны? Кимге кызмат кылат? Эгер калп айтса, мени токтотуңуздар ушул замат. 2010 жылкы конституцияны кабыл алышып атканда, дал ушул жерде жолугуп мен сиздерге айттым эле. Бул конституция Ошто Жалал Абадта түтөгөн үйлөрдүн түтүнү токтобой туруп кабыл алган конституция Кыргызстанды туңгуюкка алып барат деп айттым беле? Айттым. Ошондо кээ бир ушул жерде отурган, кээ бир азаматтар айткан, жаңы конституция жакшылыктан үмүт кылабыз да деп. Не болду ошол жаңы конституция? 2016 жылы Алмаз Атамбаев айтты. Ар бир кадамында бомба катылыптыр мунун деп. Ошону бомба бар экенин билиш үчүн 6 жыл керек беле? Биздин өлкөлөр кетти 6 жылдын ичинде алдына. Мына Өзбекстанды караңыздар. Кече бизден жардам сурап аткан Тажикстанды караңыздар. Тажикстандын ВВПсы бүгүн Кыргызстандын ВВПсынан 2,5 эсеге чоң болуп кетти. Караңыздар. Казакстанды айтпайлы. Бизге эмне болду? 2016 жылкы кабыл алып аткан конституциясын айттым мен дагы. Бул конституция мамлекетти жок кылууга алып барат деп. Жок болгондугун 5 октябрда көрдүк. Не болду? Элдик бийлик орнодубу? Эл ушуну кааладыбы? Жок. Эл эмне деп талап койду? Мыйзамсыз өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгар деп талап койду. Президентти кууп жибер,
өкмөттү тээп жибер деп талап койгон жокпуз да, кандай дейсиздер? Мына ошол мамлекеттин жоктугунун бир белгиси ушунда болду. Сотуң дагы, милицияң дагы, прокуроруң дагы, КМБң дагы алар баягы тоо курдагандарга эле күчтүү экен. Мыйзам бузгандарга алдары жетпейт экен. Тескерисинче ошолорду коргоп жүрөт экен. А мына ол конституция, урматтуу туугандар. Мына ол конституция бизди жакшылыкка алып барбайт. 10 январь мыйзамсыз референдум. 10 январь кыргыз тааныбаган, кыргыз билбеген, кыргыз окубаган конституцияны кантип кабыл алабыз биз? Эмне деп кабыл алабыз? Ошондуктан мен сиздерге айтарым бирөө. Тандаңыздар. Таңдаганды үйрөнөлү. Жетишет. Баланча айтты дейт. Ушундай деди деп угуп турмун. Болду. Өз акылыбыз менен, өз жүрөгүбүз менен чечим кабыл алганды үйрөнөлү. Мына ол шайлоодо мен эч качан сиздерге келгенде же Ошто, же Баткенде, же Көлдө, же Таласта, же Чүйдө айтпайм. Мен деп айтпайм. Тандаңыздар деп айтам. Азыр да айтпайм мени тандагыла деп. Акылыңыздар менен, жүрөгүңүздөр менен кеңешиңиздер деп айтам. Эмне кимдин айтканы туура келсе, ошону тандап алыңыздар деп айтам мен. Мен үчүн эмес. Мына ол балдар үчүн. Өзүбүз үчүн, өзүбүздүн келечегибиз үчүн. Мен кээде таң калам. Дагы бир талапкер азыр жүрүп атпайбы? Ошончо миңдеген эл жакшы көрөт экен. Эмнеге кече чыгарып албадың? Неге эки ооз сөз айтып кое албадың ошондо? Ошондо да чыркыраган Мадумаров болду го. Мен чыркырадым, айланайын. Мына депутаттардын 115-и колдойт экен. Бирөө чыгып бир ооз сөз айта албады эле ошол мезгилде. Не болдук биз? Жалдырама, жетелеме, оома, туруксуз, кайда айдасаң кете берген. Эмне болсо баарына макул. Баарына макул. Ошондуктан туугандар, кыскасын, келечегибиз кең болсун, жолубуз ачык болсун. Программа айтып, мен сиздерге башыңыздарды ооруткум келбейт. Ошол эле телефонду бассаңыздар, тышкы саясатыбыз кандай болот, ички саясатыбыз кандай болот, кен байлыктарыбыз кандай болот, тартип кандай болот, карыя картаң, мунжумайып, жетим жесирлерге көмөк кандай болот, бардыгы жазылганда айтылган. Муну биз жасап келгенбиз, биз ушул жол менен кетебиз. Башка убада бербейт. Мен сиздердин пенсияңыздарды 15 000 кылам деп айтпайм. Мен мугалимдердин айлыгын 25 000 кылам деп айтпайм. Бир гана нерсе айта алам мен. Тумшуктууга чокутпай, канаттууга кактырбай, каттуу, адилеттүү, мыйзамдуу өлкөнү кура алабыз сиздер менен. Мына ол талапкерлердин берип аткан уадаларынан этият бололу. Абдан этият бололу. Ошондуктан караңыздар, мен сиздердин элегиңиздерден бир канча жол өттүм. Эч бир жерде уада бербей өттүм. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Мадумаровдун жазган мыйзамдары мыкты иштеп аткандыгын, кийин бизге оппозиция болгон бийлик келгенде Атамбаев дагы, Отунбаев дагы, Жээнбеков дагы эч кимиси жокко чыгарылган жок. Ошол мыйзам каккан казыктай болуп иштеп атат. Кимдин пайдасына? Сиздердин, биздин пайдабызга. Депутаттын кыла турган иши ушул болчу. Президенттин кыла турган иши Россияга барабызбы, Америкага барабызбы, Кытайга барабызбы? Кайда барсак дагы Кыргыздын президенти келиптир деп таңдангандай азаматты тандап алгач азамат. Качанга чейин жер карайбыз? Качанга чейин уялабыз? Качанга чейин биздикилер чыгып дагы эмне деп коёр экен деп айтабыз? Качанга чейин башка мамлекеттер чакырып алып, жетекчиликтер тарс этип башка бир чапса дагы жерди карап, жер чукуп, күлүп коюп кайра кайтып баса беребиз? Качанга чейин? Эгерде биз намысыбызды ойготпосок, башка бирөө биздин намысты ойготпойт, садагаларым. Ушуну бир билиңиздер.
Geleceğimiz keng, asmanımız açık, telegeyimiz teң bolsun. Жақсылық күндерде көрішкенді насip етсін. Дағы бір жолы баса белгілеп айтам, жүрегіңізді тыңдаңыз. Жүрегіңізді тыңшаңыз. Ақыл менен кеңешіңіз. Ашқазанды ұныталық жоқ дегенде бір күнгі. Келечекті таңдайлы, төліктілікті таңдайлы, ұлылықты, биіктікті, тазалықты, иманды таңдап алғанды Аллах бізге насip еткен болсын. Ошол күндері жолығышқанды насip қылсын бізге. Çoğun rahmat, бар болыңыздар. Bizde saat 5'te Oş şaharında жолугушуу эртең. Эртеменен алайда Гүлчөдө жолугушуубуз бар эле. Бирок Садыринимдин дагы графиги ошого туура келип калган экен. Тоскоол болбойлук дедик. Biz ulu elbiz, biz meymandos elbiz, bizden kucağımız açık elbiz. Biz uşunçalık alıstan gelgen kişini 6 yaşar bala gelse dağı 60'dagı aksakalımız tura kalıp salam bergen kasiyetli elbiz biz. Muna şol alaydaki dayardalgan jıyınımızды men ayttım. Alıstan geldi. Konok geletat. Biz kütöbüz. Biz toktotobuz. Ошондуктан biz эртемenen алайга токтobой чоң алайга өтүп кете беребиz. Allah насип кылган күнү, буйурган күнү буйурса Гүлчөдө дагы жолугушарбыз деп атабыз. Мындай бололу. Канчалык күчтүү болсок, ошончолук перешем болгонду. Канчалык күчтүү болсок, ошончолук чыдамкай болгонду. Канчалык улуу болсок, ошончолук пас болгонду. Канчалык акылдуу болсок, ошончолук жөнөкөй болгонду. Үйрөнмөйүнчө биз адам деген атка жооп бере албай калабыз. Biz sen sırttan geldin, sen arjaktan, sen berjaktan geldin dep hiç kaçan bölüştürmeybiz. Sebep mına hazır Mübarek Maksım çıkıp gele aytkандай tutam. Allah en jaman görgön pendesinin birөөsü kim eken? Bölüştürgön eken. Bölgön eken. Men ukpayım, birok geçeten beri aytıp atıptır. Madumarov ушундай кылып бөлүп атат деп. Айланайын, аман бол. Аман бол. Мына ол алыстагы Россияда, Казакстанда, Түркияда алыста иштеп жүргөн биздин жигиттерге, кыздарга кайрылам мен. Мына ошол сиздердин добушуңуздарды, сиздердин адамдык укугуңуздарды дагы бир жолу бир ишеним болгон. Эми булар келип силердин добушуңуздарды эске алар деген үмүттө болгонбуз. Бирок алынбай калыптыр. Дале болсо биздин сырттагы жигиттер, кыздар өздөрүнүн конституциялык укуктарын колдон албай калат экен. Бул өтө өкүнүчтүү. Абдан өкүнүчтүү. Себеп караңыздар. Менин эсебим эмес. 1 миллион кыргыздын жигиттери, кыздары сыртта жүрөт деп айтат. Эгерде бизде 3 миллиондон ашык шайлоочу болсо, 1 миллионубуз сыртта жүрсөк, демек 3'төн 1 бөлүгү жок деген сөз. 3'төн 1 бөлүгү жок болсо, Кыргызстандын келечегин ким курайт? Ким чечим кабыл алат? Ким алга карай сүйрөйт? Мен ошол биздин боордошторго кайрылып кетем. Сабыр кылыңыздар, аман кылыңыздар. Сиздердин дагы үнүңүздөр угулар күн Аллах насип кылса жакындап келатат. Буйурса ошол күндөргө биз жетебиз. Сиздердин жиберип аткан акчаңыздар адал эмес. Сиздердин өзүңүздөрдүн үнүңүздөр дагы адал болгон күндү бизге жараткан насип эткен болсун. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Атахан, муну ел Кагылайын калкым. Мен эмне үчүн ушундай жыйындарда эки ооз сөз сүйлөп коеюн дегенде токтотуңуздар дейт. Билесиздерби эмнеге? Жүрөгүм тилинип бүткөн. Сиздер чын жүрөк менен сүйлөйсүздөр. Кээ бирлер бар. Ушуну Мадумаров уюштурду деп айтат. Мен ошонун корком, садагаларым. Антип айтпаңыздар. Мен жок жерде жыйын өткөрүңүздөр. Пикириңиздерди ачык айтыңыздар. Мына ол ат мингизген, чапан жапкан, башка кылгандарды мына көрүп атабыз. Бөөрү ичиктен бери жабышып атат. Күндөн күнгө талашып бири-биринен. Мен ушундай нерселерге көп жактырбайм, садагаларым. Чын дилимден ыраазычылыгымды билдирем. Бирок
Gördüңүздөр жаныбар болсо дагы бир тегеренип сиздерге таазим этип койду. Жакшылыктар болсун. Аманчылыкта жолугушалы. Ниетиңиздерге рахмат. Ниетиңиздерге рахмат. Ар бирибиздин асманыбыз ушундай ачык болсун. Чын дилден ыраазычылык билдирем. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Hurmatly eli jurt. Bir tuğanımızın vaktısı tar ekenin, vaktısı kıska ekendigin aytıp öttü. Andıktan söz süylöbeyle sizlerden atыңыздардан жетinin biri Kızır deyt. Жалпы elдің атынан Adham enibizge bir жақшы dua kılalım. Bugünkü жақшы günde dualar kabul bola turgan kutlu, kasiyetli Cuma gününde el menen, halk menen kılgan dua tileklerimizde Allah'ım özün kabul kılgan. Dua menen er gögöröt, jamgır menen jer gögöröt dep dana elimiz taama aytkan anın sыңарындай bir tuğanımızdı mından aradağı turuktuluğun, adilettүүлүгүн, el üçün güýgöndүgүn, başka jakşı sapatlarını eske alıp, gelecekte uşu eldin hizmetine, jarap berүүsüne, eldin kılıp жатқан dua tilegin jaratkanım özün kabul kılgın. Elibizge esenlik, dölet, vakıt, ıntımak ber jaratkan. Kariyalarımızga uzak ömür, bekem densoğluk, kadırman garılıktı nasip etkin ya Rabbi. Yaşlarımızga tavfik, hidayat berip, tuğru yoldu taamay görüp, oşa tuğru yoldan getip, sabırluluk menen, imanluluk menen, gelecekti tandagandı jaratkan özün üyretkün. Her türlü uşak sözlerge, jaman sözlerge alınbay, uşul bizdin kasiyetli Kırgız halkının uşunday bir asıl sapatların bekem tutup, sabırluluk kılıp, şaylonu tınçaman ötkörüp, oşul eldin başında turgan, el üçün gam görgen er azamatlardı'nın birösün tandap aluunu jaratkan bizdin elimizge nasip etkin. Adaham bir tuğanımızdın şu saparın baysaldığı kılıp, arışın genen kılıp, eli üçün, jeri üçün güyüp atkan jürögü mından arıdağı andan beter jakşı soğup, uşu eldin, jurttun hizmetine jarap bergendi jaratkan Allah'ım özün buyurgun. Gelip bergen, alış yakından gelgen ulu kişilerin kadamlarına jaratkan hasanatları jakşılık жазgın. Gelecekte uşu güldögön Kırgızstan başka mamleketlerin aldında teң ata olup, Kırgız mamleketi degen ulu mamleketke aylanıusun jaratkan özün buyurup nasip kılgın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azab. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, калайык калк. Жалыңыздарга ыраазычылык. Жакшы күндө жолугушканча аман болуңуздар. Hey,